күндө интернетсиз, уюлдук байланыштарсыз жашоону элестетүүнүн өзү мүмкүн эмес. Айтор интернет адам затынын жашоосунун маанилүү бир бөлүгүнө айланып калгандай. Бүгүн биз Нуртелеком жоопкерчилиги чектелген коомунун элге көрсөткөн кызматы тууралуу сүйлөшөбүз. Сиздер менен мен Гулис Маликова болом. Саламатсыздарбы? Нуртелеком жоопкерчилиги чектелген коомунун Ош облусундагы аймактык башкармалыгынын башчысы Оразали Чалыев агабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач эфирге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан жогоруда айтып өткөндөй эле айтсаңыз, бүгүн биз сиздердин жоопкерчилиги чектелген коом уюмдун элге көрсөткөн кызматы тууралуу сүйлөшөбүз. Дагыраак айтканда, уюлдук оператору тууралуу. Уюлдук операторунун керектөөчүлөрү ыңгайлуу байланыш кызматтарын колдонуу үчүн же болбосо үйдөн чыкпай эле төлөмдөрдү онлайн түрдө жүргүзүүнү кантип колго алышат жана аны кандай колдонушат, ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Бул ооба биздин абоненттер биздин Мой.о деген тиркемебиз бар. Ошол тиркемени баардыгы өзүнүн телефондоруна, смартфондоруна орнотуп алгандан кийин ошол тиркемебизди колдонуп үйдөн чыкпай эле бир нече кызматтарды аткарганга болот да. Бул тиркеме бүгүнкү күндө бизде Кыргызстан боюнча 2 миллиондон ашуун абоненттер ушул тиркемени жүктөп алышкан, ошол менен колдонушат. Анын ичинде эмнелер бар? Тиркемеде ар бир кардар өзүнүн балансын, өзүнүн кайсы кызматтарга кошулгандыгын көрө алат жана башкара алат. Керексиз кызматтарды өчүргөнгө жана кошуп алган керектүүлөрүн кошуп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары ошол эле тиркеменин ичинде биздин О деңги деген мобилдик капчыгыбыз бар да. Ошол мобилдик капчык менен дагы колдоно алышат. Мобилдик капчыкта 1000ден ашуун кызматтарга, коммуналдык кызматтарга жана башка ошол эле капчыктан банкта карталарына же карталарынан капчыкка акчаларды которуп жүктөп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Демек, атайын бир мобилдик тиркеме аркылуу абоненттер керектөөчүлөрүңүздөр кеңири үйдөн чыкпай эле өзүнүн тиешелүү маселелерин чечсе болот, Азыр ошол тиркемени өзүңүз көрсөтүп бере аласызбы? Мисалы биз бир эле маселени Могул телефондон мен азыр көрсөтүп берем. Могул Мой.о деген биздин ушул тиркеме бар. Тиркемеге телефонго жүктөп алгандан кийин ошону ачып кирет. Ал өзү ар бир абонент өзүнө ыңгайлуу жашыруун код коюп алат, же болбосо сыр сөз коюп алат, же болбосо азыркы телефондордо мүмкүнчүлүк бар, ошо колдогу ийиздер менен да ачат да. Ачып мунун ичине киргенде могу жеке кабинет бар. Жеке кабинеттин ичинде тарифтерди, кызматтарды жана дагы өзүнүн акчасын каяка жумшагандыгын, кимдерге чалгандыгын, эмнеге жумшагандыгын детализациясын ачып көрсө болот. Андан сырткары экинчи жагында О деңги деген биздин бул мобилдик капчыгыбыз бар. Бул капчыктын ичинде ошол жанагы эле капчыкты атайын барып биздин терминалдардан же биздин кеңселерибизден балансын толтуруп алат дагы, ичиндеги акча менен керектүү кызматтарга акчасын төлөсө болот, же болбосо башка бир кардарга акчасын которуп койсо болот. Которуп койгон акчасын экинчи кардар биздин башка кеңсеге барып акчасын накталай чыгарып алганга да мүмкүнчүлүгү бар азыркы күндөрдө. Ал үчүн паспорт менен биздин кеңселерибизге кайрылыш керек да. Жоңуз түшүнүктүү болду, рахмат. Анан дагы бир суроо пайда болот. Мисалы мен алыска райондо жашайм дейли. Анан дагы колдонуп жүргөн тарифим боюнча түшүнбөгөн бир жагдайлар жаралып, маселелер пайда болуп, анан мен сиздердин электрондук почтаңыздарга кат жолдодум электрондук түрдө. Бирок жооп келген жок. Менин кадамым кандай болуш керек? Мен кандай иш аракеттерге бара алам маселемди чечиш үчүн? Биринчиден алыскы аймакта жашаган тургундар үчүн ошол эле жанагы биз айткан Мой.о тиркемесинде баардык суроолоруна жооп тапса болот. Өзүнө керектүү кызматтар боюнча, тарифи боюнча. Эгерде ал тиркемедеги кызматтарга же бир кандай бир түшүнбөгөн суроолор пайда болуп, бизге кайрылыш керек болуп калган болсо, анда биздин кардарларды тейлөө борборунун номерлерине чалып кайрылса болот да. Мисалы үчүн алыска абоненттер 0707 номерине чалса, ошол жерден биздин адистерибиз телефон аркылуу суроолоруна жооп беришет. Бул күнү түнү иштейт да.
Демек, абоненттин маселесинин көлөмүнө жараша чечилеби же болбосо ошол кайрылган убакта эле маселеси чечилип, Кайрылган убагында эч жакка чечип барууга? бергенге, бардык суроолоруна кайрылган убагында жооп бергенге аракет кылабыз. Ордунда эле чечилет. Демек, алыскы райондо жашаган биздин жашоочулар кандайдыр бир колдонуп жүргөн тарифи боюнча маселелер жаралган болсо, Оолдук операторунун электрондук дарегине кат жолдосо, сиздердин калктуу тейлөө борбору сөзсүз түрдө баатыкчан жооп берет. Дарегибизде мисалы үчүн PR, Маймылча, Нур Телеком, Чекит, KG деген сайтыбыз бар. Ошого кат жолдосо да болот. Демек, Кат түрүндө кайрылууну кааласа. түшүнүктүү. Анан дагы көпчүлүк абоненттер бирдиктери түгөп калган учурда, кайра бирдиктерин толуктаганда эч кандай эскертүүсүз эле биздин акчабызды алып коюшат. Анан дагы биз колдонуп жүргөн тарифибизде дагы эч кандай эскертүүсү жок эле башка тарифке которуп коюшат. Эмне үчүн деген суроолор дагы көп экен. Буга кандай сиздер комментарий бересиздер? Бул тарифтер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ар бир оператор өзүнүн тарифтерин өзү аныктайт жана өзү белгилейт да. Анан жанагыдай эскертүүсүз өзгөртүп коет деген бул туура эмес болуп калат. Анткени эгерде бир кайсы бир себептер менен биз тарифтердин шарттарын өзгөрткөн болсок, ал жөнүндө биздин абоненттерибизге 10 күн мурда SMS аркылуу кабар жиберебиз. Кабарды бир эле жолу эмес, бир нече жолу, 2 же 3 жолу жиберебиз да, сөзсүз түрдө. Андан кийин бул жөнүндө маалымат бул жанагы мамлекеттик Эркинтөө газетасына жарыяланат. Андан соң гана биз эгерде тарифтерди өзгөртө турган болсок, өзгөртөбүз. Тарифтерди эмне үчүн өзгөртөбүз? Көпчүлүк учурда мунун себептери көп. Биринчиден ушул өлкөдөгү экономикалык абалга байланыштуу болот. Доллардын курсуна байланыштуу болот. Андан сырткары абоненттердин жанагы интернетти колдонуусу күн өткөн сайын өсүүдө да азыр. Бир абонентке биз кандайдыр бир суммадагы акчага белгилүү бир гигабайт интернеттерди берсек, эгерде ошол биздин абоненттерге жетпей аткан болсо, анда биз абоненттик төлөмдү бир аз көтөрүү менен гигабайттарды көбөйтүп беришибиз мүмкүн да. Ушундай учурларда тариф өзгөрөт. Тарифтер сөзсүз түрдө жана да айттым, кайталап айтып кетейин, эгер өзгөртө турган болсок, анда биз алдын ала биздин абоненттерге сөзсүз кабар жиберебиз. SMS кат жолдонот. SMS кат жолдонот. Сөзсүз түрдө. Түшүнүктүү. Анан дагы жана капчыгында акча жок учурда, кийин акча менен толуктагандан кийин биздин акчабызды эч кандай билдирүүсү жок эле алып коюшат. Же болбосо тарифибиз бизге маалым болбой эле башка тарифке которулуп кетет дейт. Мындайда абоненттин укугу бузулганга жатпайбы? Бизде жанагы балансында акчасы жок кезде пайдалана турган ишенимдүү төлөм кызматы бар да. Аны жанагы эле мен айткан МОЙО тиркемесинде ар бир кардар өзү каалаган учурда ошол жерден белгилүү суммада акчаны карызга ала алат. Ал ошол кызматты кошкондо бир эле жолу алынат. Анан ошол жерде экинчи шарты бар, автоматтык түрдө алына турган кызматыбыз да бар да. Булардын баардыгы ошол МОЙО тиркемесинде абоненттин өзүнүн каалоосу менен гана кошулат. Ошондо эгерде автоматтык түрдө кошулууну тандаган болсо, эгерде балансында 1 сомдон аз акча калганда, анда биз автоматтык түрдө ага карыз бериле берет да. Ошондой учурлар болуп калганда абоненттер түшүнбөй калышы мүмкүн. Бирок абонент өзү ошо МОЙО тиркемесинен бир эле жолу кошулууну тандаган болсо, биз кайталап ага акчаны карызга бербейбиз. Эгерде абонент өзү автоматтык түрдө карыз алууну тандап койгон болсо, анда ошол учурда гана 1 сомдон аз калганда балансына акча карыз берип турабыз да. Жоңузду түшүнүктүү оразалык. Анан дагы бир кыздарыма тактап кетейин. Мына ушул кызматтарга уланып калган учурда, кандайдыр бир кызматтарга уланып калган учурда, абонент ошол сиздердин мобилдик тиркемиңиздер аркылуу ал кызматты өчүрүп же кошууга мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүгү бар. Ошол тиркеменин ичинде кызматтар деген өзүнүн бөлчөсү бар. Кызматтардын ичинен карап, ар бир кызматты көрүп чыкса болот. Кайсы кызматтар кошулуп калганы, кайсы кошулбаганы көрүнүп турат. Эгер кошулуп калган кызматтарды абонентке кереги жок болсо, абонент ошо мобилдик тиркемеден эле өзү өчүрүп койсо болот.
Демек, өзү толук кандуу башкара алат. Өзү башкара алат, өзү башкара алат. Анан уюлдук компаниялар, операторлор эгер колдонуучунун абоненттин акчасы бирдеги калбай калган учурда карыз берүү системалары бар эмеспи? Бул деген менен жакшы. Адам эгер шарты болбой жаткан болсо, бул карыз берүү системасы жакшы. Бирок деген менен кээ бир учурда мен ал карызды алганга муктаж эмес элем, бирок мага да кайра карыз берип коюптур, мен сурабасам деле өзү эле түшүп калды деген абоненттер дагы бар да. Бирок ал кызмат мага такыр керек эмес, мен муну кандай кылсам болот деп. Аны тиркем аркылуу өчүрүүгө болобу? Аны тиркем аркылуу өчүрүүгө болот. Бул тиркемеде бир эле жолу карыз алууга мүмкүнчүлүгү бар. Анан автоматтык түрдө жана айтканымдай 1 сомдон балансында аз калганда автоматтык түрдө бере турган кызматыбыз бар да. Эгерде ошону туура эмес кошуп алган болсо, ошондой болуп калат. А эгер абонент аны өчүрүп койгонго өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. О мобилдик оператору калктуу аймактын 99%-ын 4, 3 жана 2 багытындагы байланыш менен камсыздаган. Бирок байланыш жеткиликтүү болбогон тоолуу алыскы аймактар бар. Мындай жагдайга дуушар болгон аймактын тургундары PR Маймылча Нуртелеком Чекит KG электрондук дарегине кат жөнөтүшсө болот. Уюлдук компания абоненттердин суроо кайрылууларына ылайык 10 күндүн ичинде жооп жиберет. Ошондой эле тейлөө сапаты боюнча сын пикирлериңизди 706 кыска номуруна байланышып айта аласыз. Эгерде компания эскертүүсүз жаңы тарифти туташтырып койсо, анда сиз жогорудагы байланыш даректери аркылуу тарифтин артыкчылык же кемчиликтери боюнча билдирүүгө укуктуусуз. Себеби уюлдук компаниялар жаңы тарифтерди колдонууга кое берерден мурда өз абоненттеринен сурамжылоо жүргүзүүсү керек. Анан маселен мен уюлдук сим картасын колдонуп жүрүп, Кыргызстандан чыгып кетүүгө туура келген болсо, белгилүү бир белгисиз бир мөөнөткө. Анан мен сим картамды сактап койгум келет, ошол эле боюнчачы. Анан кээ бир учурда абоненттер арызданышат, сим картамды мен акчасын төлөсөм деле сактап коюу үчүн мен сим картам сатылып кетиптир деп. Мындай жагдайда абонент сим картасын кантип коргой алат? Анан мен чет өлкөгө чыгып кетүү үчүн өзүмдүн сим картамды сактап калуу үчүн кандай иш аракеттерди кылышым керек? Биздин шарттарыбыз боюнча, эгерде абонент өзү колдонгон сим карта менен ошол номерди 180 күндүн ичинде бир дагы колдонбосо, бир активдүү бир иш аракеттер ошол номерде жүрбөгөн болсо, анда компания ошол номерди өчүрүп туруп башка абонентке бергенге мүмкүнчүлүгү бар да. 180 күн бизче айтканда бир 6 ай болот да. Ошондо сим картасы күйүп кетпеш үчүн абонент эгерде көбүрөөк мөөнөткө башка өлкөгө чыгып бараткан болсо, бизде сейфтеги сим карта деген кызматыбыз бар. Ошону жанагы эле мобилдик тиркемеге келтирип кошуп койсо, ага кошулуунун баасы 10 сом болот. Күнүмдүк абон платасы 99 тыйын болот да, шарттуу түрдө. Эгерде канча күн жок болсо, ошол балансынан ошол акча алынып турат. Эгерде балансында акча жок болуп калган болсо, качан акча болгондугуна ошол 99 тыйын бир күндүк абон платасы алынат, абоненттик төлөмү. Эгерде абоненттик төлөмү төлөнбөй калса, ал кызматка кошулгандан, ошол акыркы төлөнгөн күндөн баштап 180 күндүн ичинде кайрадан дагы сим картасы күйүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан эгерде алыска кете турган болсо, белгилүү бир өлчөмдөгү акчаны балансына толтуруп туруп, номерди сактап калам десе, ошол жанагы айткан кызматка кошулуп коюш керек да. Демек, ал кызматка кошулгандан кийин абоненттин сим картасы сөзсүз түрдө сакталат, Сакталат, өзү келгенге чейин ал сим картаны эч ким башка бирөөгө бергенге эч кимдин укугу жок. Жобуңуз түшүнүктүү. Анан дагы учурда ОШК уюлдук оператору өлкө боюнча жеткиликтүү, канча пайызга камсыздалган, камсыздала элек айыл аймактар дагы канча пайызга. Анан эгер сиздердин вышкаңыздар жок айыл аймактар болгон болсо, алар кандай талаптарга жооп бериши керек? Маселен, айылдын жайгашкан жери, калктын саны, же болбосо климаты, аба ырайына байланыштуу, же болбосо тоолу, жапызбы, вышка ошого байланыштуу болобу? Эгер сиздер вышка орнотуп берүү мүмкүнчүлүгүңүздөр же болбосо муктаждык жаралган болсо, калк тарабынан сиздер кандай шарттарга карап вышка орнотуп бересиздер? Бизде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын 99% калк жашаган пункттарында биздин байланыш менен камсыз болгондо. Байланыш менен камсыз болгондо биз бир эле учурда 2G, 3G, 4G
багытындагы интернет менен байланыш менен камсыз кылганбыз. 99% калк жашаган аймакты камсыз кылганыбыз бул камсыз кылып биз Кыргызстанда ушул операторлордун арасында лидер болуп эсептелебиз. Анан биздин өзүңүз билгендей Кыргызстандын географиялык шарттары бир аз татаалыраак да. Бир эле база станциябыз бир нече айылды байланыш менен камсыз кыла алат. Бирок тоолуу жерлерде бир база станцияны койгон болсок, бир айылды камсыз кылып, экинчи айылды тоолор, адырлар тосуп алса камсыз кыла албай калабыз. Ошондой гана оор шарттуу алыскы айылдардан калк жашаган пункттардан 1% тегерегинде калды бүгүнкү күндө камсыз болуп элек. Бирок биз ага карабастан ар жылы жаңы базалык станцияларды жаңы ошо камсыз болуп элек аймактарга коюунун үстүнөн иштеп келебиз, иштеп атабыз. Анан сиз сурап кеттиңиз, кандай шарттар менен кайрылса болот деп. Бизде азыркы күндө белгилүү мындай шарттар болуш керек деген эмебиз талап жок. Эгерде кайсы бир айылда, кайсы бир жерде байланыш начар болгон болсо, анда жамаат менен ошол жашаган, калк жашагандар жамаат кат жазышып, өздөрүнүн жамаатына кат жазып, биздин кеңселерибизге же болбосо PR Маймылча Нуртелеком /KG деген сайтыбызга катты жолдоп койсо болот. Кат жолдонгондон кийин биздин адистер ошол катты карап көрүп, мүмкүн болушунча ошол жака байланыш тармагын жеткирүүнүн үстүнөн иштешет жана аракет кылабыз да. Түшүнүктүү. Демек, мындай алып караганда, бир айыл аймакта 20 миң калк жашайт дейли. Анан сиздердин орноткон вышкаңыздар кубаттуулугу төмөн, ал калкка жеткиликтүү интернет жетпейт. Ушундай учурлар катталабы? Сиздер аны эске аласыздар да, калктын саны сөзсүз түрдө мончо болуш керек деп. Ооба. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн бир эле калк жашаган пункт ала турган болсок, ал жерде биринчи койгонубузда биздин сыйымдуулугубуз, анан жанагы камсыз кылуубуз жогорураак болот. Абоненттердин саны көбөйгөн сайын ошол жерге коюлган база станция ошол айылды камсыз кыла албай калышы мүмкүн. Интернеттин, байланыштын сапаты начарлашы мүмкүн. Аны биз ар дайым көзөмөлдөп турабыз. Эгерде ошондой көйгөйлүү жагдайлар пайда боло баштаганда, биз ошол жерге экинчи же үчүнчү базалык станцияны коюуну пландаштырып, тез аранын ичинде ошону коебуз. Ошон үчүн мисалы үчүн Ош шаарын эле ала турган болсок, Ош шаарында бизде ал база станциялардын саны аябай көп да, бүгүнкү күндөчү. Демек, калктын саны көп болуп, сиздердин кубаттуулук жетпей жаткан болсо, кошумча күч тартуу сөзсүз түрдө. Түшүнүктүү. Анан дагы сиздер жаңы тарифтерди киргизип жатканда калктын ою менен канча пайызга эсептешесиздер? Маселен, жаңы кирип аткан тариф 100 адамдын ичинен 99-уна ыңгайсыз, бирөөсүнө гана ыңгайлуу болушу мүмкүн. Сиздер мындай жагдайда элге реклама бересиздер же болбосо сурамжылоо жүргүзөсүздөр, ушундай тариф киргизип атабыз, силер кандай карайсыңар деп же өз алдынча эле ички компания менен кеңешип эле бул ыңгайлуу экен деп киргизесиздерби? Ар бир тарифти жаңы рынокко чыгарардын алдынан тарифтер сөзсүз түрдө белгилүү бир кардарлардын санына тесттик режимде кошулуп, текшерилип, анан алардын ойлору эске алынып, анан бир нече комиссиянын текшерүүсүнөн кийин адистердин ой пикирлерин эске алып туруп, анан чыгарылат да. Демек, калкка сурамжылоо жүрбөйт э? Сурамжылоо жүргүзүлөт. Калкка эми Кыргызстанда 6 миллион эл болсо, 6 миллион элдин баарынан сурай албайбыз да. Биз ошон үчүн белгилүү бир чектелген сандагы абоненттерге убактылуу ушул жаңы тарифтин шарттарын кошуп көрөбүз. Кошуп көрүшүбүз мүмкүн да, тесттик режимде. Алар колдонуп көрүп туруп өздөрүнүн жеке оюн айтат. Андан сырткары бул маркетинг кызматында иштеген биздин адистерибиз сөзсүз түрдө булар сурамжылоо жүргүзүшөт. Түшүнүктүү. Абонентке кандай тариф ыңгайлуу болот, ошолордун оюн эске алып туруп, ошонун негизинде гана жаңы тарифтер чыгарылат да. Ошол эле кезде базар шарты кандай болуп атат, башкаларда кандай тарифтер бар, ошолор да эске алынат да.
Дегеним сиздер тарифти өз алдынча эле кеңешип киргизгенден кийин ал 99 адамга ыңгайсыз, мага гана ыңгайлуу болуп калышы мүмкүн да. Ошондой жагдайда сиздер бир чечим чыгарып, буну элге электрондук түрдө сурамжылоо жүргүзүп, телеканалдарданбы же болбосо социалдык баракчаларданбы сурамжылоонун негизинде анан ал тарифти киргизгенге мүмкүнчүлүк болбойбу деген суроо пайда болот. Мүмкүнчүлүк болот. Эгерде биз андай кылбай туруп эле тарифти базарга сунуштай турган болсок, анда ал тарифтен бизге эч кандай пайда жок болуп калат да. Элге жакпаган тарифти биз элге берген болсок, ал өзү эле билинет да бизге бул тарифтен бизге эч кандай пайда жок экенин. Абоненттер аны колдонбой коет. Ошон үчүн биз ар дайым абоненттерге ыңгайлуу, колдонгонго жакшы шарттары менен тарифтерди жасаганга аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Анан дагы биз сизди конокко чакырганга чейин биздин калктан, абоненттерден, керектөөчүлөрдөн сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошол сурамжылоонун жыйынтыгы менен келген суроолорду мен сизге узатсам, ХБК Кичи районунун дейт Салиева 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б көп кабаттуу үйлөрүндө интернеттин ылдамдыгы өтө начар дейт. Биз абоненттер айтат, акчасын төлөйбүз, интернетке жетиштүү төлөйбүз. Биз СМС жазыш наракта турсун, видео көрүш наракта турсун, СМС кат жаза албайбыз. Ал СМС кеткенге чейин дагы 5 мүнөт өтөт. Аябай эле ылдамдык начар. Биз кайда кайрылабыз, маселебизди кантип чечебиз? Ошол суроого бизге жооп алып берсеңер деген суроо түшкөн. Бул Ош шаарында Манасата кичи шаарчасы болот болуш керек. Ал жерде бизде көйгөйлөр жаралган. Биз базалык станцияны, биздин базалык станцияларга уже бүгүнкү күндө ал жердеги абоненттерди камсыз кылганга күчү жетпей калып, биз кошумча курууну пландаштырганбыз. Анан дагы бир жерде азыр Ош шаарында аябай көп курулуш иштери жүрүп атпайбы, жаңы үйлөр. Кээ бир жерлерде жаңа үйлөр курулганда биз ошол жерде базалык станцияны мажбур жылдырганга мажбур болуп калып атабыз да. Эгерде биздин база станция турган жерге жанына көп кабаттуу чоң бийик имарат үй курулган болсо, ал биздин база станцияны тосуп калат. Ошондой көйгөйлөр жаралган ошол Манасата кичи шаарчасында. Ошондуктан биз аларды тез арада башка жерге көчүрүп, жаңы орноткондун үстүнөн иштеп атабыз. Ошол убакта ушундай проблемалар пайда болуп калып атат. Азыркы бул Манасата кичи шаарчасындагы көйгөйлөр бизге белгилүү. Биз анын үстүнөн иштеп жатабыз. Тез аранын ичинде чечилет буюрса. Эгерде жакын арада дагы чечилбей калган болсо, ушундай көйгөйлөр жаралган болсо, анда биздин ошол Ош шаарындагы Масалиева проспектисинде кеңсебизге келип арыз менен кайрылып койсо болот да. Түшүнүктүү. Да кошумча суроо, мына ушул абоненттер акчасын убагында төлөп, интернет үчүн белгилүү бир жумалыкпы, бир айлыкпы акчасын төлөп, бирок жеткиликтүү интернет ала албай жатканда, абоненттердин укугу бузулганга жатпайбы? Абоненттердин кадамы кандай болуш керек? Же сиздер кандайдыр бир чара көрөсүздөрбү? Же болбосо кошумча вышка орнотуу иштери жүрөт деп атпайсызбы? Ал канча убакыттын аралыгында чечилип калат? Негизинен эгерде кандайдыр бир чоң көйгөй жаралган болсо, биз аны алдын ала пландаштырып, алдын ала чечебиз, абоненттерде көйгөй пайда болбош үчүнчү. Анан кээ бир учурда болуп калат, кыска мөөнөттүү авариялык иштер жүрөт да. Кээде электр энергиясы өчүп калышы мүмкүн. Же болбосо ар бир база станция бири-бирине өткөн байланыш, мурда радио байланыш болсо, азыр биз оптикалык байланыш менен байланыштырганбыз да. Ошол кабелдерибиз үзүлүп калган болсо, ошону авариялык кызмат барып улаганга чейин гана ошондой кыска мөөнөттүү интернет жеткиликтүү болбой калышы мүмкүн да. Бирок мындай чоң көп мөөнөткө чейин иштете албай кала турган учур пайда болду элек азырынча. Мисалы, маселен мен ошол айыл аймакта, округда жашасам, арыз менен сиздерге кайрылсам, канча күндө жооп ала алам? Эгер абонент кайрылган болсо, биз өтө тез кыска мөөнөттүн ичинде жооп бергенге аракет кылабыз. 10 күндүн ичинде жооп беребиз. Демек, ал маселенин көлөмүнө байланыштуу болот, э? Маселе дегенде баягы эле интернеттин ылдамдыгы. Мүмкүн болушунча ушу 1-2 күндүн ичинде эле жооп бергенге аракет кылабыз. Анан ошол маселеге байланыштуу да. Ашып кетсе 10 күндүн ичинде жооп беребиз.
Жоогуңуз үчүн рахмат. Бүгүн биз достор уюлдук операторлордун, анын ичинде Ошка уюлдук операторунун калка көрсөткөн кызматы тууралуу кенен сүйлөштүк. Сиздердин көйгөйүңүздөр же болбосо жаралган сурооңуздарга жооп алып бердик деген ишеничтебиз. Бүгүн биздин суроолорубузга жооп берген Нуртелеком уюлдук жоопкерчилиги чектелген коомунун Ош облусундагы аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары Оразали Чалыев агабыз болду. Келип бергениңиз үчүн рахмат. Маалыматтарыбыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Достор, биздин кийинки көрсөтүүлөрүбүз дагы пайдалуу темалардын алкагында болмокчу. Андыктан ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен мен Гүлесим Аликова болдум. Көрүшкөнчө.